Али Хан. Исламда балдарды тарбиялоо. АКШ, Канада, Австралия жана кээ бир Европа өлкөлөрүндө жашаган мусулмандар калктын азчылыгын түзгөндүктөн биз балдарыбыздын ислам чөйрөсүндө өсүүнүшүнө мүмкүнчүлүк түзүүгө аракет кылып, ислам борборлорун, мектептерин ачып, жаштар долбоорлорун түзүүгө аракет кылабыз. Адегенде болочоктогу мусулман муундарга исламий баалуулуктарды сиңирүү максатын көздөгөн бул демилгелердин ар бири үчүн чын жүрөктөн дуба кылышыбыз керектигин айткым келет. Бирок мен бүгүн бул теманы башка көз караш менен да карап көргүм келет. Бизнес жана менеджмент боюнча билими бар адам катары сиздерге айткым келген нерсе, бир долбоордун үстүндө иштей баштаганда өз максаттарыңыз жөнүндө так билишиңиз керек. Максаттарыңызды так аныктап алгандан кийин, ал максаттарга жетүү үчүн кандай кадамдарды жасашыңыз керек экенин, аны канча убакытта аткара аларыңызды жана ал кадамдардын ар бири үчүн сизге кандай ресурстар керек болорун биле аласыз. Андыктан биринчи кезекте сиз өз максатыңызды так билишиңиз керек. Бул максат сиздин келечектеги бардык көрө турчу аракеттериңизди аныктап берет. Сиз ар бир жасаган кадамыңызды токтоп, өзүңүзгө бул кадам мени максатыма жакындатып жатабы же жокпу? Бул кадам менен менин максатымдын ортосунда так байланыш барбы деп суроо бересиз. Көбүнчө бизнесте, билим берүү тармагында жана ар кандай мекемелерде адамдар абдан так маалыматтар менен башташат. Мен саясатчыларды мисал келтирейин. Талапкер адам: мен бул өлкөнү өзгөртөм. Бул менин көз карашым, бул менин максаттарым. Мен бийликке келсем ушул максаттарга жетем. Анан талапкерлигин коюп, утулуп, кайра ат салышып, бир нече өнөктүктөн соң акыры жеңишке жетет. Анын так максаттары бар болчу. Ошонун аркасында жеңишке жетти. Бирок азыр бийликке келгенден анын жолунда жаңы ойлор, компромисстер, кыйынчылыктар пайда болду. Эми ал такыр башка чечимдерди кабыл алып, өз айткандарына карама каршы билдирүүлөрдү айта баштайт. Анын шайлагандар: токтоңуз, сиз өзүңүздүн көз карашыңызды мындай деп айттыңыз. Эми болсо максатка түз алып барбаган кадамдарды жасап жатасыз. Эмне болду? Дешкенде ал: жашоо татаал нерсе. Кээде көздөгөн максатка акыр аягы жетүү үчүн ар кандай башкача нерселерди да жасоого туура келет деп түшүндүрөт. Муну менен сиздер силерге сонун убадаларды берип, бирок аларды аткарбастан тайсалдай баштаган жол башчыларга болгон ишенимиңиздерди жоготосуздар. Бизнесте ийгиликсиздикке туш болууга өтө чоңдук кылам деген түшүнүк бар. Мисалы, бир адам ресторан ачып, дүйнөдөгү эң мыкты пиццаны жасоону чечти. Ал пицца бышыруу үчүн жакшы меш сатып алды. Бирок кийинчерээк ал эң жакшы меш эмес экенин түшүндү. Ал чоң суммадагы акча салып, атайын бул мешти колдонгонду билген ашпозчуну жалдаган. Бирок ал меште мыкты пиццаны жасоого болбойт экен. Эми бул пайдасыз мештен кутулуу гана керек, бирок ал ага ашыкча акча салгандыктан жок, менин колумдан келет деп ойлойт. Мен дагы да көбүрөөк акча салам. Биз өтө эле алыс кетип калдык жана баарын кайра башынан баштоо андан да чоң чыгым болот. Андыктан мен ушунча ката кетирген соң аягына чейин барам дейт. Ошентип түпкү максат жоголуп, кооптуу абал жаралат. Биз баарыбыз адамбыз. Андыктан кээде каталарды кетирип алабыз. Тигил же бул кадамым жаңылыштык болгонун мойнума алуу үчүн өзүм менен өзүм чынчыл болушум керек жана мен дагы бир башкача нерсе кылып, аракет кылып көрүшүм керек. Балким кийинки жасаган кадамым ийгиликтүү болот. Эгерде сизде так максат болсо, анда башкалардын аракеттерин жөн эле көчүрүү пайдалуу болбошу мүмкүн. Сиз жаңы нерсени сынап көрүшүңүз керек болот. Балдарыбыздын тарбиясы, билими, алардын биздин динди кармануу жөндөмү
жана кийин дүйнө менен алакалаша ала турган баалуулуктар системасы тууралуу кеп болгондо биринчи кезекте максат тууралуу сөз кылышыбыз керек. Менин оюмча максат 10 жашар мусулман жалпы билим берүү мектебинде болчу нерселер менен бет келүүгө даяр болуусунда деп эсептейм. Балдарыбыз мектепке барганда эмнени көрүшөт? Ал жерде кандай сүйлөшүүлөрдү угушат? Алар ал жерде кандай көз караштар менен бет келишет? Алар социалдык тармактар менен туш келүүгө даяр болушу керек. Эгер сиз аларга телефон сатып бербесеңиз да, аларды TikTok сайтында каттатпай же Instagram орнотуп бербей койсоңуз да, булардын баарына кире алган достору болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Алар тигил же бул жол менен баары бир социалдык тармактарга туш болушат. Ошондуктан менин максатым 10 жашар баламдын бул нерселерге жетүүсүн чектөө эмес. Анткени мен анын мүмкүнчүлүгүн чектесем да, анын бул интернет дүйнө менен таанышуусу баары бир болот. Эгер андай болбойт деп ойлосом, анда мен иллюзияларда жашайм. Алар баары бир акыры буга туш болушат. Аларды мындан коргоонго аракет кылсам, бул убактылуу гана чара болот. Анткени бир нече жылдан алар чоңоюп, ар бир кадамында буларга туш болушат. Андыктан мен 10 жашар же андан да кичине болгон баламды чоңойтуп жатып, аны алдыда боло турган нерселерге, дүйнө менен бетме-бет келүүгө даяр боло тургандай нерселерди кылышым керек. Баламды намаз окуткум келет деген эң сонун максат. Балдарыбызга намазды жана даарат алууну, кантип тазаланууну, кантип дуа кылууну үйрөтүү, алардын адал тамак жегенин көзөмөлгө алуу жакшы. Бирок аларды намаз, даарат, адал тамактар мектепте күтүп турган нерселерге даярдай алабы? Же алар таптакыр даяр болбогон нерсеге туш болушабы? Кээ бир ата-энелер мен баламдын Куранды үйрөнүшүн каалайм деп ойлошот. Мен аны мектептен чыгарып, хафиз мектебине жиберем. 2-3 жылдан кийин ал Куранды толугу менен жатка билип, сонун окуп, намаз окуйт. Жана биз аны менен тарабих окуйбуз дешет. Эртеби кечпи бул 13 жашар хафиз бала мектепке барат. Соц тармактарда, YouTube'да, деги эле интернетте эмнелер бар экенин көрүп, башка 13 жаштагы өспүрүмдөр эмне деп сүйлөшүп жатканын угат. Акыры ал мунун баары менен бет келишет. Эгер анын бул диний окуусу бул кризистен чыгууга жардам берет деп ойлосом, же Бакара сүрөсүн жаттап алганы аны алдыда турган нерселерге даярдайт деп ойлосом, анда менде көйгөй болот. Анткени так максаттарым жок. Куранды жаттоо жана намаз окуу Алла Таалага жакшыраак ибадат кылуу үчүн жасалган кадамдар. Бул сонун максат. Балдарымды Куранды жаттоого, намаз окууга, алардын динин үйрөнүүгө, адал жана арамды билүүсү, пих жана пайгамбарыбыздын жашоосун үйрөнүүгө үндөсөм, мунун баары аларды Аллахка ибадаттарын өркүндөтүүгө даярдайт. Бул чынында керемет. Бирок бул аларды шайтан менен күрөшүүгө даярдайт дегенди билдирбейт. Бул таптакыр башка максат. Шайтан адамдарга ар кайсы тараптан келет. Аллах Таала адамдардын арасында да, жиндердин арасында да шайтандар бар деген. Андыктан менин кичинекей уулум же кызым аларга тескери таасир эте турган жаман нерселерге дуушар болушат. Мен аларды ошол нерселерге сынбастан туруштук берүүгө даярдашым керек. Балдары чөйрөгө бере алуусу үчүн эмне кылышыбыз керек? Мен дароо айтам. Бир хутба баардык жоопторду бере албайт. Бирок жок эле дегенде биз эстен чыгарбай турган нерселер жана биз көрүп кое турган чаралар бар экенин билишибиз керек. Мен мусулман өлкөлөрүнүн бирине барганымда топтогон тажрыйбама таянам. Мен батыштагы мусулман жаштары гана кыйынчылыктарга туш болушат деп ойлогом. Бирок дайыма азан айтылган тамак аш адалбы же арамбы деп кабатырланбаган, кичинесинен тарта жыл сайын умура аткарууга мүмкүн болгон өлкөлөрдө чоңоюп аткан жаштар фитнага азыраак кабылышат деп ойлогом. Мен бир жолу мектепте өспүрүмдөргө дарс окудум.
Алардын арасында жүздөгөн балдар жана кыздар бар болчу. Дарстан соң алар суроолорун микрофонго беришпейт деп чечтим. Балдар баары аларды карап турганда өздөрүн табигый алып жүрө алышпайт. Алар мага кийин эч кандай кыйынчылык жаратпай турган суроолорду гана беришмек. Анткени залда ата-энелери, мектеп мүдүрү отурат. Оператор аларга тартып жатат. Андыктан алар суроо берүүдө өтө этият болушмак. Ошентип мен балдардын жоон тобуна кирип, алар менен камерасыз баарлашууну чечтим. Мен жөн гана алар менен сүйлөшкүм келди. Мүдүр, эгер кимдир бирөө сурооңуз болсо колуңузду көтөрүңүз дегенде, миңдеген балдардын бири да кол көтөргөн жок. Андыктан мен алардын жанына барып сүйлөшүүнү чечтим. 1 саат бою алар мага суроо берүүсүн токтотушкан жок. Алар суроосун берип калуу үчүн бири-биринин үстүнө чыга калып жатышты. Мен үчүн бул аларга бир нерсе үйрөтүү эмес, өзүм үйрөнүү мүмкүнчүлүгү болду. Мен бул балдар эмне жөнүндө ойлонуп, эмнени билгиси келгенин билдим. Көптөгөн кыздар, эгер сен дайыма жалгыздыкты сезсең эмне кылуу керек деп сурашты. Эгер сизди эч ким укпай жаткандай сезилсе эмне кылуу керек? Эч кимге керегиң жоктой сезилсе эмне кылуу керек? Эгер ата-энең сени чындап сүйбөйт деп ойлосоң эмне кылышың керек? Алардын суроолору ушундай эле. Алар бир эле суроону ар кандай мааниде кайра-кайра беришкен. Алар өздөрүн жалгыз, бөтөн жана сүйгүнчү эме сезип кооптонушчу. Бул суроолор биринин артынан бири кайталанып жатты. Мен балким бир нече кыздар бир нерсеге кабатыр окшойт деп ойлогом. Бирок 50-чү суроодон кийин бир нерсе туура эмес экенин мойнубузга алышыбыз керек экенин түшүндүм. Биздин балдарыбыз өздөрүн чоочун адамдай сезишет. Бала үчүн негизги керек нерсе ата-энеси менен чыныгы байланышты сезүүсү. Эгер балдарыбыз менен ортобузда намаз окудуңбу? Даарат алдыңарбы? Тур багымдатка. Үй тапшырмаңды аткардыңбы? Түшкү тамакка убакыт келди. Муну караба. Майрамга кандай бут кийим каалайсың? Деген сыяктуу жасалма жалпы сөздөр гана болсо, анда балдарыбыз менен чыныгы байланыш түзүлбөйт. Тамак аш, сабак, бир аз ислам дини, бир аз үй тиричилик милдети болгон сүйлөшүлгөн сөздөр ушул гана. Ошентип жылдар өтөт. Кээде балдар менен эс алууга чогуу барып, сонун көңүл ачасыңар. Бирок негизинен баарлашып эмес, жөн гана жакшы чогуу убакыт өткөрөсүңөр. Балдар ата-энеси менен ачка болгондо же ак болгондо гана сүйлөшүүгө, калган баардык учурларда достору менен баарлашууга көнүп калышат. Аларга ата-энелери менен баарлашуунун зарылдыгы жок. Анан да ата-энең бири-бири менен баарлашып атканда бөлмөгө кирип калсаң, бөлмөңө бар, бир аз сүйлөшүп жатабыз деп айтышат. Балдар булар менен сүйлөшө турган адамдар эмес деп ойлошот. Анан кийин ата-энелери ал сүйлөбөйт деп айтышат. Ага жөн гана сүйлөөгө мүмкүнчүлүк бергилечи. Ошол эле бала интернетке кирип, Инстаграмда же ТикТокто аккаунт ачып, бир нерсеге комментарий жаза баштайт. Же кыска видеолорду жарыялайт. Жана адамдар аны менен сонун, мыкты, абдан күлкүлүү деп сүйлөшө башташат. Бала аны баалап, угуп жатышканын сезет, бирок ал муну интернетте эмес, үйдө сезиши керек. Ал атасы менен апасы аны угуп жатканын сезүүсү керек. Балдарыбыздын ичинде алар бизге айтпаган сезимдер пайда болот. Алар сага мен сени кызыктырбайт окшойм деп айтышпайт. Сиз ойлойсуз, эмне дегениң? Кантип эле мага баары бир. Мен эсептерди төлөйм, үй бүлөмдү багам, аларга белектерди сатып алып, эс алууда алып барып келем. Ушунун баары мага баары бир болгон үчүнбү? Астагфируллох. Азыркы балдар ушунчалык өзүмчүл, алар эч нерсени түшүнбөйт. Биз аларды түшүнүүгө мажбур кылышыбыз керек. Кийинки хутба балдарыбыздын сезимдерин билбегени тууралуу болсун. Биз алардын сезимдерин өзгөртүшүбүз керек. Балдарыбыз ойлорун ачык билдирбегендиктен, жок,
Менин балам эч качан нааразы болбойт, эч нерсе дебейт. Машаллах. Бир тууган мындай көйгөйлөр башка адамдарда бар. Бирок менин үй бүлөмдө балдарым идеалдуу. Алхамдулиллах дешет. Мен мындайларды 100 жолу көргөм. Анан бул идеалдуу бала 16-га чыгып, тили бир аз курчуйт. Анан ошол мактанып аткан ата-энелер таң калып, «Шейх, уулума эмне болгонун билбейм. Аябай жакшы бала болчу. Бир заматта эмне болгонун түшүнбөйм» дешет. Ал тил укпайт. Кайра айтышып, кайда баратканын айтпайт. Эмне үчүн күтүлбөгөн жерден ушундай боло баштады? Маселе бул күтүлбөгөн жерден болду деп ойлойсуң, бирок чындыгында бул баланын башына акырындык менен 5, 6, 7 жыл ичинде болуп, ал ата-энеси анын эмне болуп жатканын түшүнбөй калганына ишене баштаганда ал ойлойт. Эгерде мен аларга эмне болуп жатканымды айтып берейин десем, алар жинди болуп калышат. Бул жерде көптөгөн өспүрүмдөр олтурушат. Алар мен эмне жөнүндө айтып жатканымды билишет. Эгер сиз аларга колледжде, мектепте, интернетте, жада калса башталгыч класста болуп жаткан маектерди айтып берсеңиз, ата-энеңиз сиздин эмнени укканыңызды, эмне деп айтканыңызды, кимге айтканыңызды жана алар сизге эмне деп жооп беришкенин билишсе, анда куткаруу кызматына чалышыңыз керек экенин билесиз. Кимдир бирөө сөзсүз ооруканага түшмөк, же алар шок же инфаркттан же сиз токмок жегениңизден. Алар мындай сүйлөшүүлөргө даяр эмес. Сен балаң менен араңарга көрүнбөгөн дубал курасың. Ал барган сайын чоңое берет. Араңарда эч кандай байланыш жок. Биз Аллах акырында эмне болгонун баяндаган аяттарды окуйбуз. Бирок мен айткандай, жыйынтыгы кандай болорун биле алабыз. Бирок ага кандай аракеттер алып барарын көрүшүбүз керек. Алардын артынан жоголгон муун ээрчиди. Эгерде кийинки муун ийгиликтүү жана пайдалуу адамдар болсо, анда алар халяб, ал эми пайдасыз адамдар болсо, халп деп аталат. Эмне үчүн? Анткени алар намазды бузушкан. Аллах алар намаз окубады деп айткан эмес, алар намаз окушту. Бирок аны бузуп салышты. Башкача айтканда, намаздын мааниси болушу керек. Бирок жаңы муундун адамдары муну кылып жатканына карабай маанисин жоготуп коюшту. Эгер сиз намаздын максатын түшүнсөңүз, анда ал сизди инсан катары да, дүйнө таанымыңызды да өзгөртүшү керек экенин түшүнөсүз. Эгер андай болбосо, анда аяттын кийинки бөлүгү ачык болот. Алар намазды бузуп, каалоолоруна берилип кетишти. Алар өздөрүнүн каалоолорун, кумарларын ээрчип, каалаганын кылышты. Кийинки муун ушундай болгон. Бул аятты Мариям сүрөсүнөн окуп, бул тарых, бул эч качан кайталанбайт деп ойлойбуз. Бирок Алла Таала тарыхты булар көптөн бери унутулуп калган окуялар болгондуктан эмес, дайыма кайталанып турганы үчүн эскерет. Ал бул окуяны момундардын эсине салат. Анткени биз балдарыбыздын бул тузакка түшүшүн каалабайбыз. Биз балдарыбыздын намазды бузуп алышына жол бербөө үчүн эмне кылышыбыз керек? Аларды бул дин менен байланышын кантип бекем кыла алабыз? Сиз балдарыңыз үчүн башкы насаатчысыз. Канчалык билимиңиз бар? Араб тилин билесиңби, билбейсиңби? Илимпозсуңбу же караңгысыңбы? Баары бир балаң үчүн эң маанилүү шейх бул өзүң. Бул ишти башкаларга тапшыра албайсың. YouTube'дагы бир дагы видео, бир дагы имам, бир дагы ислам мектеби бул ишти аткара албайт. Жоопкерчиликтин 99% сенде. Бул мекемелер 1% менен гана жардам бере алат. Болгону 1% менен, калганынын баары сенден. Балаңыздын инсан катары калыптануусуна сиздин эң чоң таасириңиз бар. Бул эмнени билдирерин жана сиз ата жана эне катары балаңызды өз алдынча чечим кабыл алууга даярдоо үчүн кандай кадамдарды жасашыңыз керектигин чечишиңиз керек.
Мамилеңиздер үчүн жасагандарыңыздын баары эле аны буга даярдай бербейт. Биз мектептерди, чоң ислам борборлорун куруп, жакшы имамдарды чакырсак, жаштардын баардык көйгөйлөрү чечилет деп ойлойбуз. Жок, бул мекемелердин баары имамдар, илимпоздор, жетекчилер биздин балдарыбыздын диний ишенимин өнүктүрүүгө колдоо болот. Бирок чыныгы өзгөрүү баланын жашоосунун алгачкы жылдарында үйдө болот. Биз жаштар үчүн бир нерсе кылышыбыз керек дегенде көбүнчө 12-13 жаштагы өспүрүмдөрдү айтабыз. Бизге кичинекей балдар бул үчүн өтө эле жаштай сезилет. Жок, алар сиздин сапаттарыңызды, артыкчылыктарыңызды, жүрүм-турумуңузду жана аларга болгон мамилеңизди өнүктүрүшөт жана сиңирип алышат. Алар баарын губка сыяктуу сиңирип алышат. Мунун баары алар 8 жашка чыкканда эмес, 13, 14, 15, 16 жашка чыкканда өмүрүнүн эң оор жана эмоционалдык туруксуз жылдарында көрүнөт. Демек, биз ата-энелер чоңдор катары балдарыбыздын башында эмне болуп жатканын сөзсүз түшүнүүгө даяр болушубуз керек. Эгерде биз чындап эле аларды келечекте эмне күтүп турганына даярдоону максат кылсак. Мен көбүнчө футболго жакын ата-энелерди мисалга тартам. Алардын 4 жана 6 жаштагы балдары да футболго кызыга башташат. Эгер ата-эне видео оюндарга кызыкса, анын 2 жашар баласы анын жанына отуруп, оюнду көрүп, анан аны менен ойной баштайт. Балдарыңыз сиз эмнени жакшы көрсөңүз, ошого кызыга башташат. Аларды баалап, кучактап, мен сени менен сыймыктанам деп айтып, кайраттандырып, көңүлүн көтөрсөң, алар сени жакшы көрүшөт жана эстеп калышат. Бирок сен аларга кыйкырганда, сен атаңдагы жек көргөн нерселерди сенден таап, сени жек көрүшөт. Бул жагынан алар сенден айырмаланбайт. Атаң сени менен сыймыктанам десе, сени менен чогуу жүргөндө кучактап алса, сен жакшы көрчү элең. Бирок сага кыйкырып, «Эй, эжеңди жайына кой, бери кел, сен эмне кылып жатасың? Мени тургузба, апаңды ук» дегендери жакчу эмес. Кээде аталар ушундай иш-аракет кылышы керек. Бирок мен айтып жаткан нерсе, биз балдарыбызга биринчи кезекте алардын биз менен болгон байланышын түзө турган нерсеге салым кылып жатабызбы? Эгер бул байланыш күчтүү болсо, анда Алла Таала менен байланышы күчтүү бала тарбиялоого мүмкүнчүлүк бар. Бизде аларга муну берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Аларга негизги таасирди биз беребиз. Эгерде ортобузда алсыз байланыш болсо, анда биз алардын Аллах менен болгон байланышта алсыз болушуна негиз даярдап жатабыз. Кыйкырык менен баланы жакшы мусулман кыла албайсың. Кыйкырык менен намазга болгон сүйүүсүн калыптандыруу мүмкүн эмес. Алар анда апам мени мажбурлады деп ниет кылып дуа кылышат. Сен ниетиң Алланын ыраазычылыгы үчүн эмес, апаң сага кыйкырганын токтотсун үчүн болуп калат. Жогорку окуу жайга тапшырып, досторуңдун арасында болгондон кийин жаныңда апаң жок болгондуктан намаз окуунун кереги жок болуп калат. Алла Таала бизге балдарыбызды тарбиялоого мүмкүнчүлүк бергенин аңдап, алардын ичинде эмне болуп жатканын, алардын угууга муктаж экенин, тынчсызданып жатканын түшүнбөй туруп, сен аларды тарбиялай албайсың. Алар сенден коркушса, сенин ачууңдан коркуп ичиндегисин айтышпайт. Эгер сиз балдарыңыз менен бул сүйлөшүүлөрдү жүргүзө албасаңыз, анда ал сөзсүз башка бирөө менен сүйлөшөт. Адамдар кимдир бирөө менен сүйлөшүшү керек. Алар бул муктаждыктарын канааттандырышы керек. Акыркы айтаарым, балдарыбыз кичинекей кезинде ата-энесине чуркап келип тарткан сүрөттөрүн, кол өнөрчүлүктөрүн көрсөтүп, «Ата, карачы, мен эмне тарттым? Карачы, мен эмне кылдым?» дешет. Алар дайыма сени суктандырууга аракет кылып жатышат. Бирок ошол эле бала 8, 9, 10, 11, 12-ге чыкканда сенден алыстай баштайт. Сен эмне кылып жатасың? Эч нерсе. Досторум менен сейилдөөгө барсам болобу? Сен ким менен сүйлөшүп жатасың? Эч ким менен. Эмне кылганыңды көргөзчү? Эч нерсе эмес, бул жөн гана үй тапшырмасы. Ал күтүлбөгөн жерден сени суктандырууга кызыктар болбой калат.
Ал азыр досторун суктандыргысы келет. Бул сизде да болгон, менде да болду. Биздин балдарга да ушундай болот. Алар сени гана суктандыргысы келген учур болгон. Бирок сенден качып досторуна суктандыргысы келген учур келет. Бул алар белгилүү бир жашка жеткенде болот, туурабы? Алар ошол куракка жеткенге чейин алар сени суктандыруу үчүн аракет кылып жатканда, дал ушул мезгил ичинде аларга бир нерсе салууга мүмкүнчүлүк бар жана бул алардын сезиминде терең из калтырат. Аларды досторун суктандыргысы келген куракка даярдасаңыз болот. Эгер алар туура эмес адамдар менен аралашып кетсе, алар туура эмес иштерди жасоо менен аларды суктандыруу үчүн аракет кылышат. Ислам тарбиясынын Алла Тааланын ата-энеге аманат кылган милдети. Мен силерди ушул ой менен калтырайын. Алла Таала ата-эне үчүн эң маанилүү дуалардын бирин бизге үйрөткөн. Бул тууралуу ал өзүнүн укуктары жөнүндө айткандан кийин эле айтты. Бул укмуш. Аллах Таала айтты: Раббиң сага өзүнөн башка эч кимге сыйынбоону жана ата-энеңе жакшылык кылууну буйруду. Ал өзүн анан ата-энеңди эстетти. Ата-эне үчүн Аллах Тааладан кийин эле аталуу кандай чоң сыймык. Билесиңби, ата-энеге болгон дуа бир гана сөз менен эле бүтпөйт. Жок, Алла Таала: "О Аллахым, ата-энеме мээримдүүлүк кыл, анткени алар мени кичинемден тарбиялап өстүрүштү" деп дуа кыл деди. Алар мени чоңойтуп, кичинекей кезимде дени сак чөйрөдө чоңоюуга шарт түзүштү. Тарбия сөзү арабчадан өсүмдүк деген маанини туюндурат. Өсүмдүктү өз алдынча өсүүгө калтырууга болбойт. Аны көзөмөлдөп, анын үстүндө зыянкечтер барбы, суусу жетиштүүбү, жарык көппү же тескерисинче азбы текшерип туруу керек. Бул өсүмдүк үчүн дайыма кам көрүү. Бул дуаны окуу менен сиз ата-энеңиздин сизге абдан жумшак мамиле кылганын түшүнөсүз. Чоңдор, алар бул дуаны укканда ата-энелери жөнүндө ойлонушат. Бирок мага да ушундай дуа кылууларын каалагандыктан мен ушундай дуага татыктуумунбу же жокпу деп ойлонушубуз керек. Балдарымдын мага дуа кылышын каалайм. Бирок мен аларга кам көрөмбү? Кичинекей кезинде аларга жумшак мамиле кылдымбы? Алла Таала балдар кичинекей кезинде назик болуп камкордукка өтө муктаж экенин айтат. Сиз экөөбүздүн милдетибиз бар. Аны башка эч ким мойнуна албайт. Бул жагынан бизди эч ким алмаштыра албайт. Биз өз милдетибизди так кылсак, дүйнөдөгү эч кандай башаламандык балдарыбызды адаштырбайт. Мен буга ынандым. Аллах муну түбөлүктүү чындык кылган. Бүгүн фитна абдан чоң болуп, ата-эне эч нерсе кыла албайт деп айта албайсың. Бул такыр туура эмес. Аллах ар бир ата-энеге баласын тарбиялоо күчүн берген. Ойлонуп көргүлө. Баарыңар Жусуп алейхиссаламдан окуясын билесиңер. Жусуп алейхиссаламдын жашоосуна эң күчтүү оң таасир калтырган адам анын атасы болгон. Ал кичинекей кезинде атасы аны менен сүйлөшкөн. Кийин аны уурдап башка мамлекетке алып кетишкен. Ал өмүрүнүн көбүн каапырлар менен өткөргөн. Өмүрүнүн көп бөлүгүн каапырлык, бузукулук, жамандык, уурулук жана абийирсиздик курчап алды. Анын жашоосундагы бир гана бактылуу учур бала чагындагы атасынын жанында өткөргөн жылдары болгон. Кичинекей балага ата-эненин таасиринин күчүн Аллах бизге ушинтип көрсөтөт. Бул сабактарды ал көптөгөн жылдар бою өзү менен бирге алып жүрдү. Ал тургай түрмөдө отурганда дагы башка камактагыларга атасы жөнүндө айтып берди. Андыктан биз балдарыбызды өзгөчө алар кичинекей кезинде жакшы тарбиялоонун маанилүүлүгүн баалабай коюуга болбойт. Аллах Таалам баарыбызга ушундай ата болушубузду насип кылсын. Балдарыбыздын жүрөгүн жибитип, өзү ыраазы боло тургандай кылып, келечекте өзү да балдарын ыйык Куран менен тарбиялай турган ата кылып өстүрүүнү насип кылсын. Биздин каналга жазылыңыз жана жаңы видеолорду өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басыңыз. Бул видеону бөлүшүп,
жакшылыктарды жайылтууга жардам бериңиз.